Керемет көч эме аниме. Оба, мени так уктуңуздар. Керемет көч Кыргызстандагы эң популярдуу анимациялык балдар серияларынын бири. Көпчүлүгүбүздүн, анын ичинде менин да балалыгым ушул Керемет көч менен өткөн. Ал эми бүгүнкү сөз боло турган Керемет көч аниме долбоорунун авторунун балалыгы да ушундай өткөн десек жаңылышпайбыз. Арыбаңыздар, сиздер менен жумокчу. Бул жолу биз артка калчайып, ошол эле учурда келечекке көз чаптырып көрөлү. Бул иштин автору интернетте Эларт деген псевдоним менен белгилүү. Ал өзүнүн социалдык тармактарында активдүү чыгармачылык менен алектенип, автордук сүрөттөрүн, фанарттарын жана анимацияларын жарыялап келет. Анын Instagram баракчасы чыныгы визуалдык ырахат. Мен бул авторду болжол менен 3 жума мурун Инстаграмда байкап калдым. Видеонун аталышы Керемет көч аниме опенинг. Чынын айтсам, алгачкы секундаларында бул мага жаман идеядай сезилди. Бирок кийинки секундаларда ошол эле учурда баардык күмөн ойлор жок болду. Иш ушунчалык сапаттуу жасалгандыктан ойлонбой туруп эле жазылып алдым жана өкүнгөн да жокмун. Анан дагы кызыгы, бул автордун өсүп жатканын ачык көрүүгө болот. Ал бир нече видеолору аркылуу өзүнүн прогрессин көрсөтүүдө. Өзүңүздөр билгендей, устанын ишин байкоо өзүнчө эле ырахат. Бирок Эларт муну менен токтоп калган жок. Ал актан менен Такайдын мушташын да анимациялады. О кудай, Такайды карагылачы. Бул менин үкәмдин өзү го. Такайдын хуманизасы абдан жакшы экен. Чынын айтсам, айрымдар эшиктен адам жасалып жатышат. А мен болсо адамдан адам кыла албай жүрөм. Мейли эми, критикага өтөлү. Опенинг абдан жакшы, бирок менимче оригиналдуу кыргыз ырынын же ылайыкташтырылган музыкалык тема кошулса, андан да күчтүү болмок. Жалпысынан башка сөз жок. Кадрлар өтө жандуу. Менимче One Punch Man'дын 3-сезонунда мынчалык кадр жок го дейм. Актан versus Такай. Мушташ сахнасы чынында эле мыкты. Кээ бир жерлерде референстер өтө эле ачык көрүнөт. Бул автордун анимени катуу сүйөөрүн жөн эле көрбөстөн анимациянын ички ашканасын изилдегенин көрсөтөт. Муну толук кандуу сакуга деп аташ кыйын, бирок ага абдан жакын. Чын дилден өнүгүүгө береке. Күлкүлүү моменттер да бар, алар сахнаны жеңилдетип турат. Бирок мындай деңгээлдеги анимацияга кошумча элементтер керек. Тилекке каршы, ошол кошумча азырынча мынчалык жакшы аткарылган эмес. Монтаж алсызыраак. Бул жаатта авторго өсүүнү тилейм. Үн дизайны да көйгөйлүү. Фон жана кыймылдуу үндөрү бир аз кызыктай болот экен. Телевизордон, телефондун диктофонуна жазылдыргандай. Эмне себептен экенин так айта албайм. Бирок байкалат. Азырынча мен көргөн негизги терс жактары ушул. Ал эми менин эң жакшы көргөн сценам Такайдын куюлган кыймылы. Өтө жандуу, өтө так, өтө жакшы. Бул видеого текст жазып жатып, оригиналдуу Керемет көч тууралуу кызыктуу маалыматтарды таптым. Көрсө, Керемет көч менен тең туш экен да. 2006-2007 жылдары башталып, 2017 жылы 500дөн ашык серия чыгыптыр. Википедияда азыркы учурда 600дөй сериясы тууралуу жазылган экен. Сиздерди билбейм, бирок биринчи жолу бул санды көргөндө мен таң калдым. Бул Жапонияда чыккан көп сериялуу анимелерге теңдесек болчудай. Оба, анимациясы жөнөкөй, сюжети да жөнөкөй. Бирок ал туруктуу түрдө 2006 жылдан бери келе жатат. 2024 жылы болсо Кыргыз почтасы почталык марка чыгарган. Эларт авторго мен чын дилден ийгиликтерди каалайм. Ал мага жана миңдеген башка адамдарга өздөрүнүн жаркын балалыгын эстетип, ага жаңы дем берди. Атагы Алайга, даңкы Далайга тарасын. Эларт сыяктуу жүздөгөн авторлорго да ийгиликтерди каалайм. Бул кооз анимацияны бир адам 13 күндө бүтүрдү. Элестетсеңиздерчи, эгер ушундай адамдар топтолуп иштесе кандай гана кооз чыгармалар чыгарыла алат. Ошондуктан кадырман көрүүчүм, сиздер да өнөрүңүздү өрдөштүп эл алдында чыгарыңыздар. Сиздердин эмгектериңиздерди эл оозуна түшпөгөндөй болуусу үчүн аракет кылышыңыздар керек. Эларт анимациялары жана контакттары комментарийлерде тиркелген. Менин жана анын каналыма катталууну унутпаңыздар. Кийинки видеодо жолугушканга чейин кош калыңыздар.